акырындап куюп коебуз. Анткени бул биздин картошкөлөрүбүз бышкандан кийин 3 жашыма чейин тайнемдин колунда чоңоюп калыптырмын. Анан тайнем да ушинтип жасап калчу. Эмне үчүн Гүлбү жашынакай болгон күйөөсүн таштап кетип калды. Анан мамамдын видеолорун кээде көрүп калам, бирок азыркыга чейин көрө албайм. Атамдыкын да көрө албайм. Негизи бул аз келген өмүрдө мен оюм боюнча саз жашаган кишилер болду да. Бул нерселерди эстеш керек, анткени ыйлайм да ошон үчүн. Көрсөтүүнүн башкы демө өрчүсү Байгазан чайканасы. Көрсөтүүнүн өнөктөшү Белая Река компаниясы. Биз деле ушинтип жүрөбүз, түрдүү тамактарды жасатып коюп. Ошо көптөн бери сиз да жумуштан бошобой, мен да жумуштан бошой албай атат окшойм. Көптөн бери жолугуша элек экенбиз, Сөз көп болуп кетиптир. Ооба, айтыр, сөз бүтпөй калды окшойт. Жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кандайсыздар? Жакшысыздар? Мына өзүңүздөр сурагандай ар бир комментарийде Айзура Иманалиеваны чакырыңыздарчы дедиңиздер эле. Мына Айзура Иманалиева маңдайыңыздарда турат. Айзурачка, кандайсың? Жакшы, өзүңүз кандай жүрөсүз? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Дагы бир жолу кучакташып коелу. Ооба, кутман күнүңүздөр менен бизди көрүп жаткан жалпы көрүүчүлөр, ошондой эле сизге да ыраазычылык билдирем. Атайын ушул берүүңүздөргө чакырып, конок катары чакырып отурасыздар. Анан бүгүн болсо балык жасайлы деп ойлоп жатам. Өзүм дагы көлдүн келини эмесминби? Көлдөн алып келдим бул балыкты. Ооба, көлдөн кармап келбедимби? Кечээ күнү чалсам, Мирзат айтты, көлдөн келатам, атайын балык алдырган окшойсуң. Бул канчасы, кандай куруйбузбу же фольгага оройбузбу? Негизи кандай балык болбосун жарай берет, бирок биздин учурда бүгүн форель атайын балыгын алдыртып даярдап отурабыз. Эң биринчи деген балыкты негизи тазалап алабыз. Азыр болсо биз берүүбүзгө чейин тазалап алдык, ичин дагы тазалап алдык. Жууп алдык, эң башкысы ошондой эле бул балыгыбызды туздашыбыз керек. Ошондой эле ар кандай даамдар менен дагы даамына чыгарсак болот. Ал үчүн бизге кара мурч, кызыл мурч, ошондой эле пияз бул жакта, ошондой эле бул жакта турган туз, картөшкө, анан бул жакта турган бизде помидор жана бадыран, анан ошондой эле салат жалбырагы керектелет. Бул жакта сөзсүз түрдө дагы бир нерсени айтпай кетиптирмин. Ошондой эле зайтун майы деп коет эмеспизби? Оливковое масло деп коебуз, орусча айтканда. Мына ушул болгон ушул эле нерселер керектелет. Анан баштайбыз. Эң башкысы биз колубузду жуудук. Ошондой эле жеңибизди да түрөбүз. Ооба, биз анткени өзгө гана даярдайбыз. Эгерде биз жалпы бир 50-100 кишиге даярдасак, анда колубузга бир колгап мейли кийип алсак болот эле. Анда эмесе баштадык. Сизге болсо пиязды тапшырайын. Менден башка коноктор деле дароо пиязды тапшырат болуш керек, Эң жеңил жумуш меники деп, ушул пияз туурамай. Кандай тоголок кылып турайынбы буну? Кандай кааласаңыз, жарым шакекче кылып деле турасаңыз болот. Бул жерде турган салфетка, кургак салфетка алып алайын дагы. Балыгыбызды жууп алдык да. Анан бул керексиз ашыкча сууларын сиңирип алабыз. Буну мариновать этпей эле ороп туруп демеге салабызбы мешке? Жок, ошол азыр туздайбыз эң биринчи, бирок суусун сарыктырып алышыбыз керек да. Ошондой эле ичин. Жакшы, акырындап жүрөбүз. Өзүңүз билгендей, жумушка дагы чыгып алгам. Баса, ошо балдарды ким карап калат? Өзү кичинекей кызың 2ге деле чыга элек. 1ге чыга элекпиз, буюрса 2 айдан кийин 1ге чыгабыз. Анан иштеп баштай берейинчи дедим, анткени көптөн бери баягы иштеп көнүп алган жаным үйдө дагы көпкө чейин отура албай калдым окшойт. Бирок негизи эле иштеп турганда бул жакшы нерсе болуш керек деп ойлойм. Анан айтор колдогон, ооба, колдогон адам болгон албетте жакшы нерсе. Анан жолдошум колдоп, жумушка чык, экөөбүздүн баягы графиктер бири-бирибиздикине мындай туура келгендиктен анан баштап атам. Эмне дегенде, эртең менен эрте башталат жумушум. Ооба, 5:30 жумушка кетем эртең менен. Ошол менен саат 7-де жумушубуз башталат. Андан кийин эле 10го чейин болот. Чыга калып эле жүгүргөн бойдон үйгө келем. Демек сен эртең мененки 5ден 11ге чейин иштейт экенсиң. Ооба. Андан кийин 5ге чейин иштейт. Ооба, жок, түнгө чейин иштешет, алар 10го чейин иштешет. Анткени түз эфир саат 9:30 башталат эмеспи. Азыр мен балыктын деген суусун сиңирип алдым. Андан кийин эле оливка майын алып, акырындап куюп алабыз дагы. Бул зайтун майы. Эмне үчүн куюп алдык? Анткени бул тузду жанагы биз кошо турган бул жакта приправаларды өзүнө жакшыраак сиңирет да. Ошондуктан муну майлап алабыз бир-бир. Майлап, артында унутпайбыз, сөзсүз түрдө албетте. Эми акырын тактайга алып алалы, сиз тарелканы алып койсоңуз.
мындай кылып алалы дагы. Анан биз муну деген акырын мындай кылып тилип алабыз. Ошондо биз бир 4 жерден тилсек туура болот экен. Бул жерден бирди тилели, көп эмес. Анткени ичине бул жакта биз туздарыбыз дагы ичине кире тургандай, сиңе тургандай болуш керек. Ошондо мынакей экинчи кетти. Үчүнчү кетти. Төртүнчү кетти. Биздин балык бир аз чоңураак болгондуктан көбүрөөк 5 туура болот экен бизге мынакей. Ушуну эле анан артынан дагы. Ооба, сөзсүз түрдө. Демек, Мирзат экөөңөр алмак салмак иштеп жүргөн турбайсыңар, азаматтар мынакей жаштар силерди үлгү алыш керек да. Дүкөнгөргө эришак болуп колдоо элек. Анан балдар атасы менен калганда Балдар атасы менен калат. Бүт дайындап коем, сүт бүтүн, кашасын, буламыктарын жана башка. Анан мен келгиче бирок уктап аткан болот көп учурда. Мен келип калам ошол учурда. Анан өзүмдүн баягы аялдык жумушумду аткарып баштайм дегендей. Ал нерседе аксабаш керек деп ойлойм. Баягы 2 тизгинди бир алып кеткенге жетишкенге аракет кылам да. Эми бул жакта болсо туздайлы. Туздан алалы, мынакей. Туз. быйылкы жыл сен үчүн оор жылдардан болду, бирок ошол эле учурда сүйүнтө турган нерсе бул бир башың аргада эки баш кошулуп, сезим агыздагы баарыбызды сүйүнтүп турмуш жолуна аттанды да. Анан кайсыл бир интервьюсунда окуп калдым, атам менен тааныш болчу биздин болочок күйөө балабыз тааныштырып өзүнүн батасын берген депчи. Анан эмнеге ошол кезде эле мындай үйлөндүрүп, той берүүнү ойлогон жоксуздар? Негизи таанышып калышты биздин күйөө бала менен атам экөө баягы бир жерге чогуу барып калышып, сезим болуп, анан ошондо тааныштырган экен. Анан атам мындай сүйүнүп калган, той жакында окшойт депчи. Анан бирок атам дагы билет эле, ушул жай айында кылабыз, балким ушинтип, балким күз айында кылабызбы деп, анан бирок ушу жайында эле сезим дагы жайында эле болсо жакшы го депчи, баягы жылуураак учур деп ошентип калды. Анан эгерде биз мындай болоорун билгенде, албетте анда биз ошол учурда деле кылмакпыз да. Бирок тилекке каршы биз адам баласы эми ушундай билбей эткенбиз, эмне болуп кетет, башыбызга эмне түшөт, эмне иш түшөт. Ошондуктан ошол учурда болбой калды дагы, жетпей калдык эми тилегибизге. Анан өзүбүз дагы эми атам апам тирүү болсо башкачараак болмок. Анан колубуздан келишинче аталык апалык милдетибизди аткарганга аракет кылдык да. Аябай көп салфеткаларды коротуп окшойм деп койдум эми. Балык менен иштеген ушундай эмеспи? Эми бул жерде турган биз кара мурчтан алалы. Кара мурчтан себелейли. Кудаларыңыздар кайсы тараптан болду? Оштон, Ош ошондой эле Өзгөн деген район бар эмеспи? Анын ичинде кичинекей баягы кара дыйкан, кызыл дыйкан айылдар болуп кетет экен. Ошол жакка келин болду, буйрса. Келиндик милдетти кандай аткарып атасыз? Келиндик милдетти. Кедемде чалкап атабы? Биз эже бул тамак кандай жасалат деп. Ооба, баягы эже дебей калды да. Анан Мирзатты дагы көпчүлүк сурайт, жезде дебей калды. Байке дейт, анан мени Айзура дейт. Анан айтат, чалат, Айзура могу тамакты кандай жасачу элең деп. Эмнеге дегенде, баягы мамамды аябай эркелетип чоңойту. Андан кийин эле мамам казы болуп калды. Анан мен дагы эки балаңды эле карап коюп иш кылчуңар, ал көрбөдү эле тамакты кандай жасалат. Анан ооба, сен карап тур балдарды. Анан ал деле айтат да, мен тамак жасап үй жинагачы балаң карап турайын депчи. Анан ошентип отуруп баягы мындай тамак жасаганга деле эме болуп калды окшойт. Бирок мамам деген бизде деген сөзсүз түрдө тамак жасаганды билиш керек кыз бала, үй оокаттарына тың болуш керек кыз бала деп баягы чоңойтtu да эми. Анан колдон келишинче үйрөткөнгө аракет кылды, бирок эми байыры эрке болду. Анан мен дагы мамам казы болгондон кийин аябай аяп, баягы эме кылып көңүлүн карап, анан эмен го баягы турмуш курган жетишип калдым ошол учурдачы. Анан балага алаксып калдым, анан жолдошум болуп калды. Анан ошол жактан дагы аны кандайдыр бир аябай сезим болуп, анан эч нерсе деле кылдырбай калдым окшойт. Бирок Кудайга шүгүр жакшы келин болуп атат. Колунан келишинче кайненеси менен баягы курбулардай болбосо дагы аябай сый мамиледе болуп, кучакташып алып жүрүшөт. Ошо кыз болду да эң башкысы ошол деп ойлойм. Бул жерде турган кызыл мурчтан да бир аз себелеп коелу, Дагы тура эле, бир аздан дагы. Атаңдын ооруганын билчүң беле Айзура? Жанагы дарыгерлерге кайрылган учурда атаңды кан диабети менен ооруп экен деп, жардам бере албай калдык деп, ошол пандемия учуруна да туш болуп калбадыбы? Буга чейин билет белеңер үй бүлөсү же болбосо кыздары айтты беле силерге?
ооба, ал ооруканага биринчи жолу эле жаткан жок, буга чейин деле баягы лечение алып деп коебуз го эми. Ошол үчүн дагы жатып ушинтип жүрчү. Анан эми ошол учур өзүңүздөр билгендей эле пандемия болуп калды, аябай могу илдет күчөп турган учур болчу да. Анан дарыгерлер дагы ошол учурда балким эми мындай нерсени күтүшкөн жок болуш керек да, алар делечи, анан жетишпей калды окшойт да. Анан буга чейин эле ошол кант диабети менен ооруп, ошол дарыларын алып жүрчү да негизичи. Билчүбүз экен. Ооба, билчүбүз, албетте билчүбүз. Анан эми бирок мен бул жагын билбеп туруп ушундай ушунчалык баягы бул оору адамды жанын алып тынат экенинчи. Аябай жаман оору турбайбы кант диабети деп. Буга чейин андай деле билчү эмесмин да. Эми буну деген биз деген фольгага ороп алалы. Дагы бир теле көрүүчүлөргө ушул жерде айта кетчү нерсе, эгерде сиздер ушул оору менен оорусаңыздар, балким жакындарыңыздар ооруса, сөзсүз түрдө баягы дарыгерлерге каранып, дарыланып туруңуздар, анткени бул оору менен ойношпош керек деп ойлойм да. Анан муну келиңиздер. Муну алып турайын. Алып турсаңыз дагы жакшыраак болот го. Муну болсо балыктын өлчөмүнө жараша кесип алабыз. Жака коебуз фольгага. Окей. Эми болсо муну бизге бир мындай эле жууп койсок деле болот. Жагын алып дагы. Эми бул жакта биз деген баягы четин дагы алабыз. Бортик деп коебуз да, эми орусча айткандачы. Май агып кетпеш үчүн, суу сакташ үчүн, ооба, сөзсүз түрдө дагы коелу. Анан коелу. Күчтүү каяктан аласың? Биздин жалпы теле көрүүчүлөргө да аябай кызык болсо керек да. Мына дем күчтүү, аябай мындай сабырдуулугун көрсөттүң да. Чындыгында оор болду. Социалдык тармактан да алыстап кеттим. Анан көптөр баягы гезитке интервью сурагандар болду. Ошондой эле ар кандай телеканалдар дагы баягы сурап. Бирок ошол учурда мындай бир айнекти ушунчалык туруп чаап салат го, сындырыпчы. Анан жан дүйнөмдө ошондой абал болду да. Бириктирүүгө мүмкүн эмес деп абал болду. Анткени өзүңүз да айтып калбадыңызбы? Негизи эле акыркы күндөр эле баягы оор жоготуу болуп ушундай болуп аткан жок. Биздин жашоодо ушундай болуп кетти да, баягы бир төңкөрүш болуп кетти да. Анан чындыгында оор нерселерди жашадык. Мен бул жерде картошкамды кесе берейин. Анан оор нерселерди жашадык. Бул нерседе мага албетте эң биринчи күч кубат берүүчү бул менин балдарым. Ошондой эле бир тууганым. Анткени биз эки кызбыз. Баягы анан ошолор мага аябай баягы дем күч берди десем болот да. Анан албетте жанымда колдоп турган жолдошум. Анан жолдошум дагы айтып эме кылаттым. Сен дагы баягы балдарыңды ушундай кылып баягы энесиз калтырып койгуң келеби депчи. Мисалы, сен жашаган жашоону балдарыңа да жашаткың келеби депчи. Ошол нерсени каалап атасыңбы, өзүңдү колго ал депчи. Анан аябай чын эле мындай акыркы күндөрү байкасам мындай оору күчөп бараткандай да өзүмдөгүчү. Ден соолугум начарлап, ден соолугум начарлай баштады. Жүрөк оору эмне экенин билчү эмесмин. Жүрөгүм титиреп башкача ооруй баштады. Ушундай сыяктуу нерселер болуп калды. Анан өзүмдү болушунча колго алдым. Өзүмө ыйламаганга сөз бердим. Болушунчачы, анткени менин ыйым эч кимге жакшы нерсе алып келбейт. Ошол эле учурда мен балдарым, анткени чоң балам кадимкидей түшүнүп калды. Мындай эс тартып, баягы 3 жаштан ашып калды да. Анан ыйлап атсам келип жашымды сүртө калат, келип кучактайт, өт. Анан мен балдарыма ушундай алсыз эненин кереги барбы дедим да өзүмөчү. Анан ошентип сөз бердим, ыйлабашым керек депчи. Анан көпчүлүк бул менин баягы мисалы социалдык тармактарда активдүү баягы колдонуучу катары жүргүзүп келем эми. Анан бул нерсе албетте биз бир четинен каражат табуучу дагы бир казына болуп калды, мындайча айткандачы. Анан көпчүлүк баягы туура эмес да түшүнүшөт да. Мисалы атасы каза болду, энеси каза болду. Бул болсо жыргап бул жакта мынтип жүрөт, же болбосо иштеп жүрөт дегендер да болду да. Менин жашоомдо мисалы биздин социалдык барактар болобу, же болбосо медиа жак болобу, бул жашообуздун болгону 5-10% гана чагылдыруучу нерселер да. Ал эми кадр сыртында, көшөгө сыртында эмнелер болуп атканы бул бизге гана маалым нерсе да. Анан мен таң калганым мондай нерселер болду. Мен акырына сала берели. Чет-четине картошка деп айтабыз да биз үйдөчү. Анткени Мирзат тамашалап берет. Бул картошка эмес, биз кыргызча картошка деп басым жасап айтышыбыз керек. Картошканы дагы карамылчу
кыртышка оонатып оонатып аны болсо туздап да калдык бир сыйра. Ошондой эле мынакей биз азыр муну тегерете салалы. Биз сөзүбүздү унутпайбыз, азыр улантабыз, болгон тамагыбызды да салып коелу. Мындай кылалы. Бул жагына да коюп коеюн, Биз бул жердеги картошкабызды эмне үчүн мындай кылып узун кылып тилип кесип алдык? Эмнеге дегенде, балык эрте бышат. Анан баягы биздин картошкабыз болсо чийки ойдон калып калбаш керек да. Анан ичкерек кылып, анан ушундай узатасынан кессек, дагы да коозураак көрүнөт да. Мындай кылып коелу. Анан сиз кескен пиязды бул жагына мынтип коелу. Ошондой эле кичине бул жагына киргизип деле койсок болот, бираз. Тешикчелерге. Мен кээде ушул тешикчелерине лимон дагы салып коем да. Ооба, азыр ошентебиз. Лимон. Анан аягында салып коебуз. Андан кийин дагы май менен акырындап куюп коебуз. Анткени бул биздин картошкөлөрүбүз бышкандан кийин мындай кызгылт болуп, өңүнө келип, жеңиңди келтире тургандай болуп бышат да. Ошондой эле бул жакта балыктарда дагы. Анан сөзсүз түрдө жана сиз айтып жаткан лимонду салып коебуз, лимонду мындай кылабыз. Биринчи экиге бөлөлү. Бул жагын болсо шакекче кылып деле салсак болот. Шакекче кылып деле салып коелу. Шакекче, сиз эми кылып сала бериңиз. Бирден салып берейин, Бирден эле салып кое берсеңиз. Өтө кычкылдалып кетпеш керек да, балык өзүнүн даамын дагы жоготуп ийбеш керек. Болгону бул даамына бир аз эле эме берип турса эле, дагы даамына даам кошуп дебейлү. Анан акырындап тешикчеге калтырып койдум атайын. Тура берсин, ал көп деле лимон кереги жок, анткени биз бул жагына сыгып алабыз. Мындай коебуз. Эми балыкты биз мешке жиберебиз. Башкача айтканда духовка. Духовкабыз даяр болуп. Биз эки жагынан кармайлы муну. Биз биринчи бул фольганы бул жакка деле кое алсак болмок экен, бирок мындай кылып деле алсак болот. Ооба, аябай чоң иш болушат. Биз балыгыбызды мынакей фольгага салдык, картошкөлөрдү тиздик, пиязды дагы тиздик, лимондон коштук дагы. Эми муну биз мешке жөнөтөбүз. Мешке болсо 180 градуста 20-25 мүнөт салабыз да, анан балыгыбыз таптаяр болуп чыга келет. Бизден эч кайда алыстабаңыздар. Маегибиз алдан ары кызыктуу болот. Ишенип коюңуздар. Азырынча жарнакка көңүл буртууга турушубуз. Бул колумдагы турган каймак, ошондой эле май, айран, сүт, бунун баары Белая река компаниясыныкы. Биз үй бүлөбүз менен сүйүп жейбиз. Бул жерде турган айрыкча каймагы абдан сонун. Бизден тандоо Белая река. Көрсөтүү салданар улантабыз. Ысык мешке салып келдик. Балыгыбыз Кудай буйрса 20-25 мүнөттүн ичинде даяр болот. Айзура Иманалиева бүгүн бизде конокто. Айзура айым бүгүн үйдө кандай кожок экенин дагы бир жолу далилдеп жатат. Өзгөчө дагы бир нерсе жазап берейин Азиреже деп сары май менен сүзмө көтөрүп келиптир. Будан эмне жасайсыз, Айзурачка? Бул жерден баса белгилеп айта кетчү нерсе, мен албетте көлгө келинмин, бирок ошол эле учурда мен Токтогулдун кызымын, ошондой эле мен Аксы жергесине жээнмин да. Анан мен кичинекей кезимде ошол атам менен мамам экөө отуруп алып, нандан туурап, мондай кадимки эле чыныыларга чоң чыны деп коет эмеспизби? Анан нандан алып, келип турашайынбы? Байгазандын сонун нандары турбайбы? Жеп табай. Ой, сен диета атасың да? Мындай кылып туурап, жок, диета кармай элем да. Мындай кылып туруп турайлы. Бир жарымына чейин турасаңыз. Негизи бул нандын ордуна мурда деген мисалы нанды баягы ысырап кылбай, катыртып да коюш эмеспи? Анан ошол катыган нандардан эле ушинтип алып чыга коюп, анан эле туурап, ушундай кылыпчы. Сары май бар болчу ошол кезде эле кенен болчу. Албетте. Мисалы азыркыдай азыктар анын үстүнө айыл жергесинде жок болчу да ал кездерде, мисалычы. Анан айтып калышчу да ошентип чоң энем делечи. Азыр эми биз деген баягы жыргалчылык заманда жашап атат болушубуз керек. Жарымына чейин туурап алдык, жетет ушул. Эми ошого эле биз бул жерден кашык алып алайын. Кашыктан алып, биз деген бир кашык сүзмө. Суу алып келейин, Кайнак суу алып кел. Кайнак суу.
Ошондой эле сары май сөзсүз түрдө. Өзүңүздөр билгендей эле сүзмөдө кальций көп. Ошондой эле сары май бизде баягы Орусия жергесинде иштеп жүргөн көп туугандарыбыз бар да. Анан сөзсүз түрдө сары май ала кетебиз дейт да. Анткени билесиз, бул Россия жергеси, Орусия деген өзү суук жер эмеспи. Анан эртең сөзсүз түрдө бир кашык суунуп чыгышат экен сары майданчы. Анткени ток кармайт, анан үшүтпөйт деп айтып коюшат экен да. Аны карабайсыздарбы, биз демек өзүнчө сонун азыктарга бай жерде жашайбыз. Суудан куя берсеңиз болот. Анан сөзсүз түрдө бир аз туз себелеп койсок болот. Анткени биздин сүзмө туздалган эмес. Ичине туздан себелеп коелу. Мындай кылалы. Жетиштүүбү? Ооба, ушундай болот. Ошондо. Эми жакшылап аралаштырабыз. Мына сизге дагы бир кашык. Сиз дагы сүзмөдөн, сары майдан алып, Өзүңүз табитиңизге карата сала бериңиз. Ооба. Кандай жакшы көрөт? Ким Мен сары канчалык? майды көбүрөөк жакшы көрөм. Сары майдан анда. Мага сүзмө аябай көп жагат. Сары майды көп дагы бир шаарда жүрүп жебей калбадыкпы? Кана эми? Кичинекей кезинде ошол баягы 3 жашыма чейин тайнемдин колунда чоңоюп калыптырмын. Анан тайнем да ушинтип жасап калчу. Анан кийин 3 жаштан кийин 5 жашка чейин чоң энем колунда болуп калдым. Чоң энең да ушинтип жасап. Чоң энем да ушинтип жасап жеп калышчу да. Анан бул деген карабайсызбы? Ысырапкорчулукту жое турган нерсе да. Нандан туурап, сүзмөдөн салып туруп, сары майдан катыктап, ушинтип туруп анан даяр. Сен дагы балдарга берип атасың, мырзаларга? Кээде бирок ушул биздин балдар жакшы жешпейт ушул нерсени. Остип көрбөйлү, туздан коштуңузбу? Туздан коштум. Келиңиз, бисмилла деп. Жеп көрдүңүз беле буга чейин? Жок, мындай нерсени жеп көрбөптүр. Мен жана мычык май жасайт экендим, жана нанды сары майдан, канттан аралаштырып коюп, мычык май дейт го. Жок, ушундай кылып жешет да. Азыр биз эми балыгыбыз бышкыча мындан остип туралы. Бисмилла деп. Жактыбы? Мага жакты. Бир аз туздан кош коеюн. Туз азыраак болуп калды окшойт меники. Кичине туздан. Бул сары май менен сүзмө Токтогулдун өзгөрүштүкү. Ошон үчүн нан башкача атабы? Токтогулдан сары май алдырып, сүзмө алдырып, көлдөн балык алдырып. Эми болгондо чоң комдун суусу жетишпей калды. Ошол кезде булактын суусунан аралаштырып башкача. Кичинекей бир кездеги сезимдер келип атат да. Бейгапар, ушундай жашоо көрө элек, ойноп жүргөн кездер. Азыр тайнең кандай ден соолуктары жакшы эле? Тайнем жакшы. Бат-баттан. Ооба, бат-баттан катышабыз, бат-баттан барып келип турабыз. Анан бир аз акчам болуп баягы айлык алып калганда тайнемди чакырам. Тайне нереңиз айлык алды ушундан остип койбойсузбу деп баягы колумдан келишинче бир нерсе алып бергенге аракет кылам. Анан баягы социалдык тармактарга көп чыгарбайм, анда өзүнүн себеби бар. Анткени кээ бир адам каалайт ошол нерсени, кээ бир адам каалабайт да, мисалычы. Тайнем мындайча айтканда скромная женщина да, орусча айткандачы. Жакшы көрбөйт андай. Андай нерселерди көп жактырып бербейт. Аны тартып эле койсун же мынтесиңби депчи. Анан албетте анын каалоосу менен да. Тайнем жакшы, буюрса акырындап жүрөт. Албетте баягы баласын жоготуу бул эне үчүн аябай жаман нерсе болуш керек да. Ошон тайнемди түшүнөм, анан кызын жоктотпош үчүн биз болушунча колдоп турганга ушинтип аракет кылабыз да. Анан биз жана экөөбүз туруп алып хейтерлер жөнүндө сүйлөшүп калдык го. Анан эми бул жерден айта кетчү нерсечи. Бул биз деген бул өмүр бизге чынында бир аманат экен да. Биз деген бул өмүрдө канча жашайбыз. Мисалы бүгүн эле кетип баратып деле өлүп калышыбыз мүмкүн да, мындайча айткандачы. Эртеңки күндү көрбөй калышыбыз мүмкүн да. Анан ошол нерсени көпчүлүк билбейт экенбиз. Жакшы сөзүбүздү оозубуздун жели да, мындайча айтканда. Бири-бирибизге арнагандан дагы мындай тартынабыз. Ошол нерсени каалабайбыз. Аяйбыз да, мындайча айткандачы. Айткыбыз келбейт да. Эмне үчүн биз жакшы сөз арнасак болбойт турабы бул бир келген өмүрдө. Анан мен комментарий эмнеге окуйм дебейсизби? Бир жолу окуп калдым. Ал кезде мамам каза болуп жүргөн кездер болчу да. Анан мамамдын видеолорун кээде көрүп калам, бирок азыркыга чейин көрө албайм. Атамдыкын да көрө албайм, мамамдыкын да көрө албайм да. Бир ырын берип атса жүрөгүм ушунчалык ооруп, ырын дагы аягына чейин уга албай калган учурлар болот да. Анан мынтип жазылыптыр ал жакта. Экөө эки жолго түшүп кетти, 14 жыл бирге жашашты. Анан эмне үчүн Гүлбү жашнакай болгон күйөөсүн таштап кетип калды? Ойнош күтүп кеттиби? Ушундай сыяктуу баягы эмелер да. Анан эми муну көзөткөндөн кийин жазып атат да, айтсаңыз. Анан ошол жерде ошондо да жазып атат да, бул ошентти да, бул жашнакай болуп жүрсө болмок да депчи. Ушундай сыяктуу нерселерди окудум. Анан мен мынтип ойлондум, биз ушунчалык
жаман ойлонобузбу депчи, ал адам жок да бул өмүрдөчү. Жаман айттыкпы, жакшы айттыкпы, ал адамга жетеби тигил жакта. Болгону биз өзүбүзгө гана күнөө топтойбуз туурабы? Ал адамдын жеңилдетишибиз мүмкүн күнөөлөрүнчү. Ушунчалык катуу мындай жүрөгүмө тийди. Анан ошол нерселерди аябай катуу азыркы күнгө чейин деле айтып калышат да. Мисалы, ушинтип ана кетип калган, мынтип калган депчи. Бирок чыныгы Анан сен гана билесиң. мен билем да. Анан бирок эң жаманы эмне болуп атат да? Ошол ажырашуу процессине кошо катышкан адамдардай. Биз менен күндө чогуу жашап жүргөн адамдардай сүйлөшкөнү мен зээнимди кейитет да, мындайча айткандачы. Анан ошо айткым келет да. Андан көрө биз ошол өзүбүз башка бирөөнүн турмушуна кийлигишип, алардын мамилесин ортого салып алып талкуулап, биз андан эмне пайда көрөбүз? Андан көрө өзүбүздүн кичинекей болсо да гүл отургузсак, андан биз кандай назиктигин көрүп канча эме алабыз, күч алабыз. Ошондой эле аба тазартып, мисалы, кичинекей эле гүлдү ала турган болсок да, анан ошол нерсе менен алек болуш керек деп ойлойм да. Анан жанагындай сөздөр жарабайт, антип жазган дагы туура эмес деп ойлойм. Анан келиңиздер бири-бирибизге ушул кичинекей бир келген дүйнөдө, бир келген өмүрдө бири-бирибизге тар көрбөй, бул жагыбызды, жан дүйнөбүздү, көкүрөгүбүздү дагы да кененирээк ачып, жакшы сөздөрдү арнашабыз демекчимин да. Анан келиңиз, сизге жакты окшойт, жебейсизби? Жан дүйнө деп калдың, ушу атаңдын эме ырлар жыйнагындагы чыгардыңыздар. Ооба. Фонд ачтыңыздар. Бул да аябай бир чоң бир эмгекти талап кылса керек. Анан эмне идея тандык, азыркы учурда канча нуска чыкты, фонддого түшкөн акчаларды кайка бересиздер? Китептерди ошол атамдын устаты менен, бул жерде Асылбек Маратов бар, шакирттери менен дегеним. Ошондой эле өкүл баласы Азамат Болгонбаев, ошондой эле жубайы, ушундай биргеликте, баягы 5-6 адам менен биргеликте чыгарышты бул китепти. Бул эми башталгычы гана, буюрса дагы көп китептер чыгат деп баягы ойлоп жатабыз. Анан баягы адам көз өткөндөн кийин мен бул жагын кыйрат ийет элем, мен бул жагын алат элем, мынтет элем дегендер бүгүнкү күнгө чейин көп. Анан биз ошол учурда атамдын эжелери менен биргеликте, туугандар менен биргеликте сүйлөшүп, анан бир фонд ачып койбойлубу деп сүйлөшүп калдык. Анткени ал фондду дагы мен ачат элем деп башка эле бирөөлөрдөн дагы ушундай сунуштар болду да. Анан келгиле чогуу биргеликте ачып коюлду. Анан Элмирбек Иманалиев атындагы ушундай коомдук фонд түзүлдү. Анан көпчүлүк ойлойт экен, бул деген баягы коомдук фонд башка дагы, кайрымдуулук фонд деген бул такыр башка нерсе да. Анан бул акчаны деген бул үй бүлөсүнө жумшалып кетеби же башка нерселер болобу деген. Бул жок. Бул биздин өзүбүздүн кызыкчылык үчүн жумшалбайт бул нерсечи. Бул сөзсүз түрдө атамдын мына биринчи өмүрү өттү, өзү өтүп кетти. Андан кийинкисинде эле мисалы өзүнүн чыгармачылык деген өмүрү бар. Ошондой эле аны унуткарып эскерип турган эли деген дагы бир өзүнчө бир өмүрү бар да. Анан биз ошол бир өмүрү бүтсө дагы кийинки өмүрүнө баягы жашоо тартуулоо максатында ушундай иш аракеттерди кылып жүрөбүз да. Анан эми бул чети гана, буюрса эми баштайбыз акырындап. Буюрса эми туулган күнү дагы келатат. Январдын 17-си туулган күнү. Балким ошого дагы бир иш аракет жасайбыз деп ушундай баягы жакшы ой тилектер болуп жатат. Жолун жолдой турган, ишин кыла турган 6 баласы турат. Эли турат, эң башкысы. Ошондой эле колдой турган достору, туугандары бар дегендейчи. Балдары деп калдың. Мурдакы жубайыңдан 4 баласы бар. Ооба. Балдар менен кашып турасың, энелери? Албетте. Негизи апам, кайненем айтып калат да. Бүт нерсе табылат депчи, бирок бир тууган табылбайт депчи. Анан чынында бир тууган табылышы кыйын. Ошондуктан атамдан калган бул чоң белектер. Ал белектер сон аябай жакшы, албетте жакшы мамиледебиз. Колумдан келишинче кичинекей нерсем болсун да ошолорго бергенге аракет кылам да, мындай бөлүшкөнгө аракет кылам, мисалычы. Анан жакшы мамиледебиз, албетте. Эми албетте экинчи жубайынан балдар, бирок ал нерсе биздин мамилебизге эч кандай десем тоскоолдук болбойт. Анткени атабыз бир. Анан эми турмушта ар кандай нерсе болду. Экөө эки ажырым жолго түштү, мисалычы. Анан ал нерселер бул балдарга залакасы тийбеш керек деп ойлойм да. Коелу. Муну биз деген балыкка салат түрүндө берсек болот, же болбосо жашынан калып жанына кооздоп койсок болот да. Мисалы бул жакта азыр бизде жашылчалар менен да турат. Мынакей мына коюп коелу. Айзура, саналаштар айтып калат да. Мисалы үчүн сен Аяш ата деп каласың го. Балдары, өкүл балдары.
Гүлбөж экебиз менен Элмирбек байкебиз экөө эрте үйлөнүшүп, Ооба. эрте балалуу болушту, эрте атактуулукка жетишти. Бардык нерсе мындай шашып жасалып калгандай көрүнөт да. Негизи бул аз келген өмүрдө менин оюм боюнча саз жашаган кишилер болду да. Анткени 70-80 жаш өмүр бергенде деле жөн гана өтүп кеткен адамдар абдан көп. Ийгиликке жетпей, ооба. Бул жагынан мен ушунчалык ата энеме сыймыктанам. Аз келген өмүрүндө көп нерсе жасап жетишти. Мынакей атам ушул 40 жашка келсе дагы, 40 жашка келип 41-42 жашында каза болду. Ал келген өмүрдө 6 баласы болду, мисалы. Эл журтунун жүрөгүнөн түнөк тапкан адам болду. Ошол эле учурда апабыз дагы сүйүү ыккан ырлары көп. Небере жыттап калды. Мисалы ушундай нерселерди көрүп кетишти да. Эсимде де куттуктап чалсам, Назира улду болдум дейт да, неберелүү эмес, ушунча улду болгусу келди, ушундай арман менен кеттиби, мындай бала багалайык, эркек балалуу болгум келет, силерди энелүү болгум келет деп мындай сага айтчу эмес беле, сен туң кызысың го эми. Ооба, эми албетте бизде бирок ошол апамдын өзүнүн бактысы, өзүнүн турмушу экинчи орунда калганы мени өкүндүрөт да ушул учурга чейинчи. Ушунчалык бул жагым кыйналып кетет ошону эстегенде. Эмне үчүн биз өзүбүз барып ушул сиз бактыңызды табыңызчы өзүңүз деп биз колунан жете эле биз ушинткен жокпуз да. Биз кызгандык, мисалы. Бирөө бирдеке деп мисалы той топурда ырдаса деле, бирөө деген мисалы кетип барат, базарда кетип баратса эле чоңуз жеңиңи тааныштырып койбойсуңбу деген сыяктуу нерселер болгон да. Алар менен урушуп, мисалы ушундай сыяктуу нерселер болду да. Анан мен ойлоп коем, биз ушул кыздарым деп жүрүп эле өзүнүн турмушу экинчи планда калып калды да. Анан ошол нерсе менин бир арманым бойдон калып калды десем болот да. Бирок колун сураган мырзалар деле болсо керек, Албетте кантип болбойт. Мисалы эми сулуу айым болуп турса, бүт жагы төгөрөгү төп келишип турса, аялдык милдетин аткарат, мисалычы, ошондой эле жакшы мисалы мындай тарбиясын берүүгө аракет кылды. Баягы энелик жактан, аялдык баягы образ жактан менин оюм боюнча апам бир башкача эталон болуп калды десе болот да. Башкалар үчүн болбосо да мен үчүн да. Гастролго да чыккан жок да. Анан ушу казоолор астында дагы болгону небереси менен кечке эле жытташып отурду. Ошол күнү дагы тойго барар күн болчу, 5 октябрь. Анан баргысы келбей атып, ушинтип алып кетти да. Анан ошол жума күнү эле эртең ушу небереме кийим алып берем деп турган. Анан ошол жума намаздан кийин барып келеличи деп ушинтип эме кылатканда, андан кийин эле ошол жума намазда, жума саатында каза болуп калды да. Анан эми бул нерселерди эстеш керек, анткени ыйлайм да, ошон үчүн эстебегенге аракет кылам да. Өзүңдү күчтүү. Ооба, ошон үчүн өзүм болушунча каргайм да. Апам жөнүндө, атам жөнүндө бир гана сен жакшы билесиң да. Балким телекөрүүчүлөр айтышы мүмкүн, бул эмне эле Назира Айзураны кыйнап атат деп, бирок ошо атаң менен апаңдын эмгегин бир гана сен эле айта аласың да. Сен даңктап, сен айтпасаң ким айтат, мисалы үчүн. Ошондуктан адам өзү өлсө дагы сөзү өлбөйт дейт. Биздин балыбыз даяр болуп калды го. Ооба, барып келели. Барып келели, алып келели. Азыр үстүнө салат менен козо уйгугалы. Салат менен козоюбуз. Балыбызда буйрустардан. Келем Айзурачка, өзүң биринчи алайын, оосту уйгуй. Биз бул жерде турган бадыраң менен помидорду салат кылып да алсак болот. Бул жерде салат жалбырагы да турат. Ошондой эле муну биздеги жашнакай алып четине мындай кылып тизип алабыз дагы. Анан бул жерде турган лимондон коюп дагы. Же болбосо арасына деле, бул эми сиздердин фантазияңыздарга жараша. Үстүнө же болбосо койсок болот. Же болбосо үстүнө деле коюп койсок болот да. Дагы туруп, жанына коюп койсок болот. Айтор, келиңиз, оостуйп көрбөйлү, Кандай болду да? Келем, сен биринчи оостуйп көрөм. Кел, бисмилла. Бисмилла деп, жанына туруп, куйругунан эле баштайлы. Канайым. Ай, жете берукмуш Айзура. Тамагыңыз дагы болсун. Аябай сонун экен. Бирок Жумшак болуп пишиптир. аябай дамдуу экен. Тузу жакшы, нормалдуу. Нормалдуу, ооба. Нормалдуу эмне дегенде биз тузу бир аз азыраак кошкон. Бизде үйдө туз аз жеген тамак. Сонун экен. Эми биздин рецептти көрүп, мен ойлойм, жасаса керек балыкты. Мына жагын жыл дасторконго балык койсоңуздар болот. Биздин эфир сизге эмне менен жакты, Айзура? Дасторкон негизи айтып коет го, дасторконубуз жакшы күндөргө жайылсын депчи. Анан бул азыктар менен, ошондой эле тамактар менен байланыштуу болгон үчүн албетте жакты ушунусу менен. Буюрса мен дагы ошо учурдан пайдаланып, бул жердеги биздин көрүүчүлөргө айткым келет.
жакшы күндөрдү Кудай насип эткен болсун. Ошондой эле жакшы күндөргө гана дасторконуңуздар жайылып, жакшы адамдар менен ушинтип даамсызышып отуруп жүрө бериңиздер демекчи. Чоң рахмат. Рахмат сизге да чакырганыңыз үчүн. Көрсөтүүбүзгө конок болуп келгениңизге чоң рахмат. Кичинекей балаңды үйгө таштап, убактыңды тардыгына карабастан. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер болсо Максат Анабектин YouTube каналына катталууну унутпаңыздар. Бардык жаңы эфирлерди сиздер дал ошол YouTube каналдан көрө аласыздар жана Кыргызстан телеканалынан. Учурдан пайдаланып, баарыбызга белгилүү болгон телеалпарчу Айзура Иманалиевага рахматыбызды айтабыз. Айзурка, чоң рахмат. Эгерде сиздерге биздин берүүбүз жаккан болсо, лайк басуу жана комментарий калтырууну унутпаңыздар. Бир жакшы сөз жазып койгулачы. Көрүшкөнчө.